Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен Крым жөнүндө сөз кылгым келип турат. Былтыр бир видео чыгарганбыз. Балким украинецтер жасаган ушул видеону. Крымда жашаган кыргыздардын айылын көрсөткөнбүз. Бул жерде дагы ушул айылдардын, шаарлардын аттары турат. Күчүк кыргыз деген эсимде калыптыр. Күчүк кыргыз, баш кыргыз, кыргыз кыпчак, кыргыз козак, тамак кыргыз, ушундай айылдар өтө көп болчу. Анда эмесе бул картаны мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Карта Парижде турат. 1855 жылкы карта болуп саналат. Бул жагынан баштасак таман. Ошентип кыргызча аттар мынтип кете берет. Анан бул жерде орустар негизи көп нерсени өздөрүнө туура эмес кабыл алган. Мисал келтирсек, school деген сөздү школ деп эле өздөрүнө ылайыкташтырып койгондой, муну дагы сиздер киргиз деп окугаңыздар, бул жерде деп эле окулат, кыргыз деп. Анан бу жерде да турат, балким булар деле кыргыз деген айылдар. Айдар, Татман, Ибери, Кесек деген уруулар бизде азыр деле бар. Агай деп турат, Айдар деп турат, Танабай, Бакал. Азыр дагы башка картада сонун маалыматтарды көрсөтөбүз. Симферополь деген бул гректердин атынан калган. Кара суу деген базар Ошто гана эмес, Крымда дагы бар. Анда эмесе кийинки картага өтсөк, бул карта 20-кылымдын башында большевиктер бийликке келгенде пайда болгон. Ушул жерде дагы көп жерлердин аты биздин тилибизде, түрк тилинде калган экен. Андан кийин азыр мындай аттар жок. 99% өчүрүлгөн. Сталиндин буйругу менен Сталин бул жердеги биздин кыргыз татар бабаларыбызды жок кылгыла деп депортировать эткен. Мына жанагы кыргыз козак деп турат. Козак деген бул жерде Украинада жандарды баягы большевиктердин кинолорунан көп көргөнбүз, билесиздер. Козак деген ат ушул жерден башталат. Эми айта берсек, өтө көп мисалдар бар бул жерде. Акшейек деп турат. Жанкой деген Жанкой, буну Д кылып жазып коюшат. Чирик деп турат. Ушу мезгилге чейин бул өйдөй жакта болуп калат азыр. Украинанын аймагында Токмок деген жер бар. Ал жерде согуш болуп атат азыр дагы. Керч деген деле биздин түрк тилинен алынган. Бул карта чийилген мезгилде орустар келип жайгаша баштаган экен. Аттар өзгөрүп баштаган, көрдүңүздөрбү? Бул уникалдуу карта дагы 1736 жыл дейт. Биздин бабаларыбыз кандай жерлерди ээлеген, кандай жерлерде жашаган, биз кандай жерлерди жоготконбуз. Жана айтып өттүм, күчүк кыргыз деген, балким ал кичик кыргыз деп айтылса керек. Мына жерде күчүк кеменче деп жазылып турат. Көрүп атасыздар. Анан Büyük Kaban дейт. Büyük кыргыз деген да бар болчу да. Могу өйдө жакта достор Түркмөн деген дагы айыл бар экен, көрүп атасыздар. Большевиктерге чейин эле бул жерде бүт эле кыргызча, түркчө аттар өтө көп экен. Анда эмесе достор, кийинки сүрөттөргө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Крымдагы бабалар баш кийимден эле таанылат. Чындыгында кандай сүрдүү адамдар болгон бабалар. Сүрөтчү дагы коркуп атып эле тарткандай. Эң негизгиси достор, бул ошол 20-кылымга чейин Сталиндин биздин бабаларды депорт кылганга чейинки Крымдын жашоочулары. Татарлар, калмыки, анан кыргыздар. Көрүп атасыздар достор. Анан цыгандар жашаган экен. Кийимдерге жакшы маани беребиз достор. Эми айта берсек, мындай мисалдар абдан көп. Каалагандарга бул картаны бөлүшөбүз. Саламатта калыңыздар. Кыйналгандар комментарийге балекетти жазсаңар дагы эчтеке чыкпайт. Кыргыз улуу эл.